Достор, жаңы платформа, email жазабыз, пароль, ошол паролду кайталап жазып койсоңуздар болот. Telegram üzerinden WhatsApp номер, бул жерге тийбейсиздер, анан сайын апты басасыздар. Мына достор, регистрация болуп алдыңыздар. Бизде бардык VIP-тер жабык, VIP-бирди алайын деп атам. VIP-бир бул жерден көрсөңүздөр болот. $60 экен, $10 салам, себеби биздин балансыбызда $50 бонус берди. $10 салыш үчүн депозит деген бөлүмгө кирип, бул жерден бул адрести копировать этип алып, ушул адреске акча которобуз. Достор, акчаны салып алдык. Бизге VIP бир ачылды. Эми задание аткарабыз. Бул жерди басып. Акча чыгарабыз. Акча чыгарыш үчүн бул жерге $2 деп жазабыз. Бул жерге USDT Terzi German адресин, бул жерге паролду жазабыз. Бардыгын жазып алдык. Бул жерге 2 деп жаздым. Бул жерге USDT Terzi German адресин койдум. Бул жерге пароль койдум. Эми бул жерди басабыз. Акчаны чыгарууга койдук. Азыр бул жерди карайбыз. Бул жерди карап, бул жерден 13-төн 56 мүнөт өткөндө $2 чыгардык. Бизге $2 келип түштү. Азыр балансыбызда 377 турат. Бир алып этебиз. Мына 379 болду. $2 биздин балансыбызга келип түштү. $2 175 сом болот экен. 13-төн 56 өткөндө ушул сайттан чыгардым, акчасы чыкты. Эми VIP-тер боюнча тааныштырып кетейин. $50 бонус берди, $10 салып, VIP алып $2 чыгарып алдым. Андан кийинки $110 экен, ошондо $60 салып күнүнө $12 иштесек болот экен. Бул 170 экен, ошондо $120 салып күнүнө $24 иштесек болот экен. Мында $240 салып күнүнө $48 иштесек болот экен. $600 салып күнүнө $120, $1200 салып күнүнө $250 иштесек болот экен. Калган VIP-тер дагы ошондой. Достор, риск бар. Риск бар үчүн мен VIP-бирди гана сатып алдым. $10 салып, $50 бонус берди. Үстүнө $10 салып, $60 VIP-бир сатып алып, $2 чыгарып алдым. Андан тышкары кошумча Tiam деген жерге кирип, адам чакырып иштесек болот. 3 роен менен төлөп берет. Биринчи роенден 10, экинчи роенден 3, үчүнчү роенден 2% акча түшүп турат. Сайт ушундай. Иштейм десеңиздер, риск бар достор. Рисклам дегенде иштесеңиздер болот. Эч кандай карыз алып, же болбосо кредит алып акча салбаңыздар. Ашыкча акчаңыздар болсо гана салып иштеп көрсөңүздөр болот. Бирок риск бар экенин унутпаңыздар.